Тележурналист Сайкал Султанкулова улуттук госпиталдын неврология бөлүмүнө 10 күндөн бери дарыланып жатып, мындан 2 күн мурун $1300 кол телефонун уурдатып жиберген. Айтымында бул ооруканада эч кандай коопсуздук каралган эмес. Жатарда телефонуна кубат берүү үчүн токко сайып койгон. Эртең менен турса эле койгон жеринде жок болуп чыккан. Сураштырсак, 1-2 мас киши жүрүптүр. Биякта аны эртең менен техничка көрүп, эртеменки 6-7лерге жакын анан чыгарып ийишиптир. Эмне себептен ушу мас кишилер национальный госпиталдын неврология отделениясы 3-кабатта турат. Эмне себептен ал кишилер биякта жүрөт? Биз уктап атканда эмне себептен алар бияка кирет? Кирсе дагы эмне себептен техничкалар ал кишилерди көрүп жөн эле эшикке чыгарып коюшот, кете бергиле деп. Эмне үчүн милицияны чакырып, эмнеге биякта жүрөсүңөр, чөнтөгүңөрдү көрсөткүлө деп айтпайт. Андан да бейтаптардын эшигин каккылап, көрүнгөн кишилер ар кандай товарларын алып келип сатышат экен. Өзүнчө базарга айланып калыптыр. Мындан улам коркунучтар жаралып кечкисин өз алдынча эшикти бекитип алууга мажбур болушат. Болбосо түнкүсүн тоногону аз келгенсип, зордуктап кетсе деле эч ким карай турчу түрү жок деп чочулашууда. Эми күндүзү биз сактанып аттык. 2 кишиден жатабыз бир палатада. Мен чыкканда апа карап турат, апа чыкканда мен карап турам. Эми бунун өзү дагы туура эмес да. Биз мисалы үчүн туалетке чыксак дагы эми акчабызды, телефонубузду көтөрүп алып, биз больницада жаткан кишилербиз да. Биз ооруп атабыз, туурабы? Биз капельница алып атабыз. Анан кийин бунун өзү туура эмес. Бул биздин эшиктер мына жабылбайт. Анан кечинде уктап атканда ушу телефонду уурдап кеткенден кийин бул стульчиктерди коюп, тумбочкаларды коюп, ушинтип жатып аттык. Ал эми улуттук госпиталдын бул неврология бөлүмүнүн башчылыгы болсо, бул дооматтарды четке кагып, кезек алмашуу маалында шектүү кишилер кирип кетиши мүмкүн. Ар дайым техникалык жана санитардык кызматкерлердин көзөмөлүндө болуп турат дешет. Эми бизге деле бул телефон уурдалып кеткен, бизге деле абдан ыңгайсыз абалда болдук. Эми түшкөндө ар бир бейтапка, мынакей монда история болезни деген болот. Могу жерде режим отделения, кандай алтындарды, акчаларды үйгөлгө алып кетилди. Палатадан көрдүңөрбү вывесканы? Мен силерге азыр көрсөтөйүн, ар бирине предупреждать этебиз. Анткени больницада ар кандай происшествиялардан биз сактай албайбыз 100%. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлиги ооруканалар стратегиялык объект катары сыртын атайын күзөтчүлөр кайтаркы алып турат. Бирок ички бөлүмдөрүндө эч кандай күзөтчүлөр жок. Бардык бейтаптарды кайтаркы ала турчу күзөт кызматын жалдоого мамлекет акча бөлбөйт экен. Акырындык менен айрым үй бүлөлүк медициналык борборлор видео көзөмөлгө өтө баштаптыр. Өкмөттүн таза ком программасы менен келечекте ооруканаларды видеокамералар кайтарып калышы ыктымал. Бардыгы келип материалдык каражаттарга такалып атпайбы? Эми ар бир мекемелер өздөрүнүн ошол бюджеттен бөлүнгөн акча каражатына жараша ошол видео көзөмөлдөө камералар менен камсыздоо боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Бейтаптардын буюмдарын согуп кеткен түндүктөн түшкөн уурулардын саны көбөйүп же азайганы, канчасы кармалып, канчасы жазага тартылганы туурасында так маалымат жок. Кыргыз милициясы бүгүн бул маалыматтарды иргеп бүтө албай койду. Кийинчерээк толук маалымат берерин убада кылышты. Андыктан азырынча бейтаптарды толук кандуу коргой турчу эч ким жок. Министрлик болсо буюм тайымыңарды жоголуп кетсе, жоопкерчилигиңерди биз албайбыз деген жазууларды, эскертүүлөрдү палаталарга илип коюудан башка эч нерсе кыла алышпайт дөңдө. Улукбек Кутманбаев, Тилек Асхатбеков, РТВ Медиа.